Бирок чыныгы бактылык бир гана динде тургандар. Муну унутпагыла. Намаз окуп аткан адам бактылуу деп айтам мен дайыма. Зекет берип жүрген адам бактылуу, субханалла. Ажылык кылып аткан адам бактылуу, субханалла. Орозо кармап аткан адам бактылуу. Чын дүйнөгө ишенген, тозок менен бейишке ишенген адам бактылуу. Муну унутпагыла, субханалла. Калган нерсенин бардыгы тең вактылуу нерселерден. Вактылуу, субханалла. Муну унутпагыла. Эмне үчүн айтам, анткени себеп, эгерде бактылуулукту жаштыктан издесең, эмне экен, жаштыгың өтүп баратат. Жаштыкты аялдан издеген болсоң, субханалла, күчүң кетип баратат. Эгер баладан издеген болсоң, балаң чоңоюп сага акыл үйрөтүп баратат. Эгер достордон издеген болсо, сен ага качан колуңа жок болуп калганда билесиң. Кимдин кандай экендигин. Мына о жерде почти 70% билесиңер. Колуңарда качан бар болуп турганда канча досуңар бар эле, субханалла, жаштан көп болчу. Качан колуңда жок булар менен таза экенин билдиң да турабы? Эч ким жок калды. Сени колдогон эч ким жок. Бир аялың калып калды да болду. Ито араң турат, шолчу. Ушундай да. Ошондой. Бага кыргыздар сөз бекерин айтылган эмес да. Бул эркекте, субханалла, эркекте колунда жок болуп калганда билет жандагыла ким экендигичи. Ага чейин болсо тегерен, эбиреп, жебиреп, сенден өткөн катта жок деп, субханалла, айтып аткандар толтура. Качан колунда жок болуп калганда билет ким экениңдичи. Ошол себептен эмне экен, мен дайыма айтып берем, ай, туугандар, колуңда жок болуп калды, бүгүн банкрот болдуң да, эчтекен калбай калды. Мына бүгүн банкрот болдуң, субханалла. Бүт баарын кетти, жок болду. Бирок сенинчи мындай бир чыгыңды, ыгыңды эч ким алып койгон жок, унутпа. Сен дагы деле болсо мал кайтарганды билесиң, дагы деле болсо бизнес кылганды билесиң, дагы деле болсо жашоодон сен тажрыйбаны алгансың, субханалла. Буну менен бүтүп калган жок жашооң. Деген бактылык, субханалла, эмнеке байлыктын көптүгүндө дагы эмес. Бул жерде араңарда байлар бар, айя байлар, кулагыма шыбырап кетти, молдук эмне кылып берейин депчи. Анан мындай карасаң, субханалла, ошо байлыгын уже каяка ороторун бире албаган адам эмес. Ал түшүндү байлык ден соолугу жок, кереги жок экенинчи. Ден соолугуң жок болсо, байлыгың бир тыйын. Башың каңгырап оор, эртең менен турсаң башың оорса, кечке чейин баш оорган болсочу, сенин байлыгың кимге? Кимге байлыгы? Демек байлык бактылык байлыкта да эмес экен. Байлык субхан бийликте да эмес экен. Бийликте отуруп, 10 жыл бир кресло отурган адамды жумуштан алып койсо, стресс, депрессия болуп, муну өлүп атпай канчасы. Дары ичип алган андан көп, ара ачып кеткен андан көп, субханалла. Демек бийлик, мансап дагы байлык эмес. Бактылык эмес, субханалла. Бактылык эмне экен? Бир Алла тараптан келген жүрөгүңдө тынчтык. Бир гана нерсе алып келет жүрөгүңдө, айтып коеюн. Жүрөгүңөргө тынчтыкты бир гана нерсе алып келет. Бир гана нерсе. Бул дин. Башка нерседе, субханалла, жүрөгүңө тынчтык таппайсың. Намазга турганда тынчтык таап атасың анда, турабы?